Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрү келерки жылы заводду баштапкы абалына алып келүүнү көздөдү. Саясий бирикменин мүчөлөрү ишканага 100 миллион сомдук инвестиция киргизип, алгач 200 жумуш орду түзүлсө, келечекте завод кеңейтилет. Толук кубаттуулукка чыкканда 700-ге чейин жумуш орду түзүлөт. Ал эми биз менен иштешкен ишкерлердин саны, именно ошол сүт азыктарын өткөрүп иштешкен ишкерлердин саны 10 миңге чейин жетет деп, 10 миң семьяга чейин жетет деп эсептейбиз. Жалал-Абад шаарындагы сүт азыктарын кайра иштетүүчү заводдун жаңы директору дайындалды. Ал менен ички инвестордун ортосунда атайын меморандумга кол коюлду. Жакынкы күндөрү ишкана 20 миллион сомдук жабдуу менен камсыздалат. Аны менен бирге чийки-зат Жалал-Абад шаарынын ички рыногунан алынып, сүт азыктары, быштак, май өндүрүүгө шарт түзүлөт. Чыгарылуучу продукция Евразиялык экономикалык бирликке мүчө болгон өлкөлөргө экспорттолот. Аны менен бирге жергиликтүү керектөөчүлөр жеткиликтүү нарк менен сүт азыктарын ала баштайт. Вы, конечно, Сиздер сөзсүз түрдө бул ишкананы 70-жылдардагы абалына кайра алып келесиздер. Анткени сиздердин партияда жигердүү жаштар көп экен. Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да кайрымдуулук көрсөтүштү. Психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин имараты дээрлик 80 жыл мурда курулган. Ал убакыттан бери оңдолбогон жайлары бар. Учурда мекемеде 100гө жакын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тарбияланат. Алардын 25-нин абалы өтө оор деп бааланат. Мындан улам Кыргызстан саясий партиясы берген материалдык колдоо бул мекемеге өзгөчө муктаж болчу. Кыргызстан партиясынан да келип биздин балдарга көмөк көрсөтүшүп, ушул макарондордон жардам алып келди. Бул да бизге абдан бир чоң жардам болот. Андан соң саясий партиянын өкүлдөрү жаш курагы сыйга татыган жергиликтүү аксакалдар менен жолугушту. Алар менен баарлашып, үгүт насааттарын уккан соң Жалал-Абад шаардык курортуна көтөрүлүшүп, ыйык жерде зыярат кылышты. Жаңы дем менен түзүлгөн жаш партиянын келечеги үчүн курортту эс алган аксакалдар баталарын беришти. Зияратым кабыл Аллаху акбар. Кыргызстан саясий партиясы өлкөнүн түштүгүндө кадыр баркка ээ болууда. Аны Кыргызстандын атактуу эстрада жылдыздары катышкан концертке келген элдин саны далилдейт. Шаңдуу самалыкка 5000ден ашуун эл топтолду. Алар Кыргызстан саясий партиясынын алдыга койгон максаттарын угушту. Бизнес аркылуу мамлекетибиз көтөрүлөт. Бизнес деген бул салык, бизнес деген бул жумуш орундар. Бүгүн биздин партиянын алдыңкы катарында тургандар 10 миңден ашуун жумуш орунду түздү. Самалыктын жыйынтыктоочу бөлүгүндө партиянын аксакалы деп эсептелген 50 жаш курактагы мүчөсү Султан Раев батасын берди. Кыргызстан биздин жүрөгүбүздө